Сооротуучу Кудай. 22 ноябрь. Адамдар менен сүйлөшсөң, алар айтышат: ооба, биз Кудайды сыйлайбыз. Баарын Кудай жаратканына ишенебиз. Акыры анын алдына барабыз. Кудай күчтүү жана кудуреттүү. Биз аны менен албетте эсептешебиз. Бирок бул сөздөрдү айтып жатып, ошол эле убакта Кудайдын сөзүн авторитет катары кабыл алышпайт. Кудайдын өзүн жана Кудайдын сөзүн эки бөлүп караганга мүмкүн эмес. Ал бизге кандайдыр бир көрүнүштөр аркылуу, же түш аркылуу, же дагы башка жолдор менен эмес, өзүнүн сөзү аркылуу ачылып берет. Кудайдын сөзүнө Библияга болгон мамилебиз Кудайга болгон мамилебиз катары каралат. Кудайдын сөзүн сыйлаганыбыз, анын өзүн сыйлаганыбыз, жазууну окуп, анын эркин көбүрөөк таанып билели.